Арбаңыздар, урматтуу телекөрөрмандар, Чак Түш маданий көрсөтүүсү назарыңыздарда. Биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн күнгө бейшемби. Бүгүн биздин студиябызга Аламүдүн районуна караштуу Аламүдүн айыл өкмөтүнүн ынтымак Аламүдүн муниципалдык чыгармачылык мекемесинин алдында уюшулган Тумар деген топ бар экен. Тумар тобу келип отурат. Атына таза куту сүйнөт демекчи, алды менен тааныштыра кетейин. Мына мен тараптан баштаганда сап-сары кийинип, жаскы гүлдөй, сары гүлдөй болуп жадырап келип турган эжекебиз Айна Бекеева. Ал эми ушул топтун жетекчиси Тамара Исапкунова эжекебиз. Ар жакта андан кийин эженин атын Минагүл эжекебиз келип отурат. Андан кийин Диана Бекжан кызы, Тагай болот Алманбетов, мына топтун музыканты. Ал эми туруп турган Хаким Ырысбеков. Андан кийин өзгөчө ушул топ менен келген өзгөчө деп айтсак болот. Анткени мына Кыргызстанда 80ден ашык улут жашайт. Ошонун бири бул орус агайын туугандардан Лена Бусалаева келип отурат. Урматтуу коноктор, алды менен биздин студиябызга куш келипсиздер демекчибиз. Андыктан эми топ болгондон кийин бир шаңдуу бизди жаңы эле келип Чак Түштө бир ыргайынчы деп келип отурган көрөрмандарга Диана Бекжан кызынан бир шиңгил келиңиздер. Бар болуңуз. Тамара эжекем жетекчи катары бир жакшылап өзүңүздөрдү тааныштырып, кандайча топ түзүлдү, деги эле канча жыл болду. Анан айырмачылык мынакей уз чеберлер дагы бар экен сиздерде. Кыргыздын эң жакшынакай азыр мындайча айтканда заманбап кылып аралаштырып мындай сумкаларды тигип атыпсыздар, жасап атыпсыздар. Мындайча айтканда эми миң уккандан бир көргөн дейт. Анан өзүңүз ошо телекөрөрмандарга айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы, кыргыз калкым жана биздин өзүбүздүн Аламүдүн айылынын тургундары. Сиздердин алдыңызга келе жаткан баарыңыздарды биринчиден жаз майрамыңыздар менен куттуктайм. Ушул жыл баарыбызга жакшылыктарды алып келген жылдардан болсун. Мен эми ушу топ жөнүндө айтсам, бул топ түзүлгөнүнө 3 жылдын жүзү болду. Сиздин өзүңүзгө деле баалык, ушу биринчи түзүлүп, бир 4-5 ай болгондо эле бир келгенбиз. Ушул Чак Түштөн жакшынакай агайларыбыз менен
келип ошол жактан бир кандай болуп кетет, алдыга койгон максатты да айта албай ушундай ойдо болгом. Мен эми азыр бүгүн кененирээк айтканга дагы даярмын. Эмне дегенде менин ушул топтон, ушу айыл тургундарынан үмүтүм чоң. 3 жылдын ичинде биз көптөгөн иштерди алып бардык, иш-чараларды, андан сырткары дагы башка телеберүүлөрдө баягы элге үлгү болсун деп жүрдүк. Азыр дагы ушул убакта дагы үстүбүздөгү жылдын оор кырдаалда дагы бул топ мында айтпасам болбойт. Кызмат кылдык, ушу айыл өкмөтүнө жардамыбызды берип, колубуздан бет каптарды тигип таркаттык. Баягы улуу жаш биздин топ, сиз айттыңыз, айырмачылыгыбыз эмне дегенге дагы жооп берейин. Айырмачылыгыбыз биздин муниципалдык чыгармачылык топпуз. Андан сырткары арабызда биздин баягы шайрапалар менен көп жүрүп атпайбы азыр? Биз шайрапалардан өзгөчөлүгүбүз, айырмачылыгыбыз бизде мына ошого окшогон жаш мырзаларыбыз, дагы агаларыбыз да бар. Топтун ичинде уус чеберлерибиз бар. Биз ушул ырдап, андан сырткары дагы биз ушундай көңүлчүлүк менен жүрүп атабыз. Биз айыл өкмөтүнүн алдынан уюшулгандан кийин, айыл өкмөтүнүн алдында кызмат кылып атканыбыздан кийин бизге убактынча болсо дагы ижара алып берген. Ошол жактан репетициябызды кылабыз, көңүлчүлүктөрдү кылабыз. Андан сырткары көп иш-чараларды дагы бир айылдагы өсүп келаткан жаш муун балдарыбызга дагы үлгү катары көп иштерди кылабыз. Баягы мектеп убагында мектеп балдарын бала бакчалар менен биргеликте ушу эжекелерибиз бир сабак тууралуу да өткөргөнбүз. Эми дагы бир тынччылык берип, баарынан аман эсен чыксак дагы алдыдагы да көп максаттарыбыз бар. Биздин азыркы айтып атканым эле ушу элибизге да тынччылык болсо экен, ынтымагыбыз болсо экен деп, анан ушу биздин дагы жүргөн максатыбыз биз ынтымак, ушу айылдын ынтымагы, ушу маданият менен. Ыры бар жерде чыр болбойт дейт, ушу маданиятыбыз менен көрүнүп жүрөбүз. Жакшы, мынакей ошол ынтымак болсо ырк болот дейт, ырыскылуу журт болот дейт. Андыктан ошол ар ким өзүнүн турган жеринде, жашоосунда, жашаган жерде ынтымак алып келсе, анда ошентип отуруп анан бүтүндөй мамлекетте ынтымак болот деген ойдобуз. Эми Айна эжеке, сизге берели кезекти эми, кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Мына телекөрөрмандарга бир жакшы чыгармадан тартуулап берем. Бозо, я? Сөзі Абдрасулдуку оғыны Ey baraka. Бар болуңуз. Анда эми кезек мынакей уз чебер эжеке. Караңызчы, азыркы мындай караганда ушул заманбап кылып,
Анын үстүнө азыр мындай ала кийиз шырдактар жакшы мода болуп, чет өлкөдөн келгендин баары кызыгып атпайбы? Сиз муну кошулганга чейин деле топ менен мурдаттан бери эле ушул шугулданып келесизби? Эми биз эми баягы жашыбыз мынча болуп калгандан кийин кыргыздын ою чиймесин башынан жасайбыз да, көзүбүз каныккан, билебиз кайсыны кандай кылганга. Анан бул Тамарайым чын бул топтун түзүлгөнүнө 3 жыл болду. Менин кошулганыма 2 жыл даана болду. Ыргесе берип калып, ошондон улам келип калдык. Анан бизди ынтымак муниципалдык аламүдүн ынтымак аламүдүн муниципалдык ишкана болгондон кийин эми жеке эле ыр менен эмес, жеке эле бий неме эмес, биз баардык жагын алып атабыз. Бул жерге баягы убакыттын тардыгы, анан бул жерге алып келгенибизге да неме болуп калды. Булардан башка чийибиз да бар, аны көрүп жүрүшөт. Андан башкалардын баары бар. Анан ушул кол өнөрчүлүк азыркы басым жасап атканыбыз могу кийиздер, шырдак, шырып, мындай чекесин эметип аткан. Эң биринчи биз мындай кошелоктордон, майда сумкалардан, сотка салгычтардан баштаганбыз да. Андан кийин улам көбөйтүп, сумкаларга өттүк, анан чийлерди чырмадык. Анан бизге баягы жакшы заман кезде айылдан кыз келиндер келип, баягы өнөрүңөрдү алалык, үйрөнөлүк деп биз ошолорго дагы көрсөтүп, үйрөтүп да жүрдүк да баарысына. Неме кылып, үлгү болуп айылга. Анан мындай тумактарды дагы уютуп жасайбыз. Булардычы аябай. Бул гүлүн өзүнчө жасайбыз, мунусун өзүнчө жасайбыз. Бул уютуп нукура кийизден, жүндөн алабыз. Биринчи жүндү боеп, олардын баарын эметкенден кийин буну аябай сууга салып, самындап, ушундай 4 саат убакытта уюп бүтөт да. Гүлүн өзүнчө уютуп, мунусун өзүнчө уютуп, анан чыгарып жасайбыз. Мындан сырткары чокойлорду да жасап, башмактарды жасап, бүт уютуп жүндөн, нукура таса жүндөн жасап атабыз да. Бул болсо азыр ошо заманбап башка кийгенге, мисалы үчүн жүндө башын биринчиден ден соолукка пайда. Ысыкта да, суукта да бул пайда да. Ысыкта баягы ысык өткөрбөйт, суукта суук өткөрбөйт да, жакшы ушуларды. Калпактарды да жасайбыз. Кызыккандар көп, аябай көп биздечи. Сатылып алабыз деген андан көп заказдар түшөт бизге. Алгандар бар, келип кызыгып, үйрөнүп, неметип аткандар бар. Баягы мектеп окуучуларына да барып үйрөтө калып атканбыз да. Анан ошону эми мына заман мындай болуп калды го, ушу азыркы ушуга байланыштуу биз отуруп алып эле айыл өкмөттү алып берген здание бар. Ошол жерде отурабыз, ырдайбыз, кол өнөрчүлүк кылабыз, баарысын жасап. Сатыкка каяка чыгарасыздар? Же өзүңүздөр Сатыкка азырынча өзүбүз деле айылда, ар жак бер жактарга эми алыс кете элек да, өзүбүздүн район ичинде белек катары, көбүнесе белек катары. Сиз барсаңыз сизге деле берип коебуз, бир белек калпак, калаан же барбай эле ал өзүңөр болмок. Жерибизди көрүп тартып кетсеңерди, ошондон өтөбүз. Эми Кудайга шүгүр баарын эле жасап, баарын үлгүрүп калдык. Эми айыл өкмөт өзү каржылап, мындай көңүл буруп аткандан кийин эми биз деле аны жеке отуруп калгыбыз келбейт да. Ошонун ар кимибиз эми биз жоопкерчиликти сезебиз да, сезе билебиз. Эми өз алдыбызча деле бирткеден жумуштарыбыз бар. Ага дагы үлгүрөбүз, бияка да үлгүрөбүз, үйгө абышкаларыбызга деле чай бергенге үлгүрөбүз. Негизи жакшы, бардык жагынан үлгүрөт экенсиздер, убакытты неметсек баарысына жетет экенбиз да. Жакшы. Убакытты туура пайдаланса, бардык нерсеге жеткирсе болот экен. Андыктан эми кайра ырга кезек берели. Азыр Хаким Рысбеков сизге береличи ыр кезегин. Бир шаңшып. Асанғали Желмаев агабыздын Гүл кайыр деген чыгармасын аткарып берейин. Rızkı bitse kalamde Oyloğun emesi kim Oşondo seni tabam de
ойлогон эмес экенин ошондо сени табам деп ошондо сени табам деп көрсөм да сени миң жолу гүл бойлоп бастым түн бою гүл кайыр сенден мас болуп гүлүңдөн искейм бир жолу гүл кайыр сенден мас болуп гүлүңдөн искейм бир жолу гүлүңдөн жетпайм бир жолу Дартыңа давай талбай далайлар жүрсө жет албай өмүрдүн баркын кечпелеп өзүңдөн турам кет албай жашоонун баркын кечпелеп жаныңдан турам кет албай өзүңдөн турам кет албай бүгүнгө толкун кечимди көкөгүн кайда кетирди гүлгө окшош эркем кош эмиң күнөлү болсом кечиргин гүлгө окшош солум кош эмиң күнөлү болсом кечиргин гүлүңдөн үстөм кечиргин гүлгө окшош солум кош эмиң күнөлү болсом кечиргин гүлүңдөн үстөм кечиргин Ey barakelde бар болуңуз. Эми Ленага да кезек келди. Лена сизге кызыга турган суроолор көп болуп атат. Сиз өзүңүз орус мектепте окугансызбы? Ооба, мен өзүм Кочкордон болом. Кочкордон болосуз. Ооба, Арабаев мектебин бүткөм. Анан жогорку окууга тапшырганы келдим. Өзүм КГУстаны бүткөм. Информатик звукорежиссер специализацияны бүткөм. Андан кийин башка жактан информатикадан берип калгам. Андан кийин биртке иштеп алып, ошо садикке кирдим. Тумар жаңы ачылган балабакчага музыкальный руководитель болуп киргем. Жакшы, сиз кыргыз тилин качан үйрөндүңүз? Бала кезде кыргызстар менен аралашчумбу? Бала кезден эле бери, ооба. Үйрөнсө болот турбайбы? Болот, ооба. Ошол башка улуттагыларга да айтып койсоңуз, мына бир кылымдан ашык жашап атат да Кыргызстанда. Үйрөнгүлө болот экен деп. Ооба, анысы деле сунуш кылып атам ушундай. Үйрөнгүлө болот. Болбосо сиз ачыңыз, тил өнөрүн үйрөтөм, кыргыз тилинен түш жоруйм депчи. Буюрса ушундай ойлор деле бар. Мындай аракет кылып, башкаларга дагы үйрөтүп, негизи көпчүлүктө ушундайларды байкайм. Аракет кылгандарга негизи мындай жардам бергенде мен өзүм ачыкмын жардам бергенге. Жакшы, анан турмушка кыргыз жигитине чыктыңыз. Ооба, күйөөм кыргыз. Экөөңүздөр сүйлөшүп, бири-бириңиздерди жактырып эле чыгыңыз. Ооба. Же сиз ала качып кеттиңиз? Жок, сүйлөшүп эле үйрөнгөнбүз. Жакшы. Жолдошуңуздун аты ким? Канча балалуу болдуңуз? Нурлан. Уже үйлөнгөнүбүзгө 6 жыл болду. 2 балабыз бар. Кызым 5 жашта, уулум бар 3,5 жашта. Коноктор келсе кадимкидей 5 бармак кылып жигит тартасыз. Албетте. Бозо сүзөсүз. Ооба. Мынакей. Кайненеме чоң рахмат, ошо үйрөткөнүмө. Мынакей, анча-мынча кыргыздын келиндери угуп алгыла жакшылап. Мынакей, карачы, Лена бозо сүзүп 5 бармакты коюп атат.
кээ бирөө биздегилер чоектошуп калып билбейт элем. Мен шаарда өскөм дешип болот. Мына шаардан өсүп чоңоюп эле Лена. Жакшы, мынакей ушундай бир чети тамаша, бир чети чындыгы бар. Сиздер көп адамга үлгү боло турган сөз айтып атасыздар. Чындыгында ошол тилди ар бир жерде болсо да көп тил билген андан жакшы. Эми ала аз келгенсип мынакей атактуу акын Алыкул Осмоновдун чыгармасына сөзүнө таандык. Ал эми огону Мерим Мураталиеваныкы ошол Аккайың, Аккайың деген чыгарманы аткарып берем деп турат. Урматтуу телекөрөрмандар, келиңиздер анда. Жарашыктуу жаштайын, жадыраган жасайын, жаш күнүмдөн тең өскөнү жакшынакай акайын. Жаш күнүмдөн тең өскөнү жакшынакай акайын. Бутагына коноюн, кыштын жолун дороюн, жаштыгыңды менден алай, акансуун болоюн. Жаштыгыңды менден алай, акансуун болоюн. Тамашалуу жаштайын, тармалдаган жасайын, тай күнүмдөн тең өскөнү татына каякайын. Ей баракалла. Тай күнүмдөн тең өскөнү татына каякайын. Бутагына коноюн, кыштын жолун дороюн, жаштыгыңды менден алай, акансуун болоюн. Жаштыгыңды менден алай, акансуун болоюн. Мен өзгөрдүм, сен көрдүң, мен да көрдүм өңгөнүн. Жаштыгыңды кайра берай, сурабай мандан бөлөгүн. Жаштыгыңды кайра берай, сурабай мандан бөлөгүн. Ей баракалла. Бутагына коноюн, кыштын жолун дороюн, жаштыгыңды менден алай, акансуун болоюн. Жаштыгыңды менден алай, акансуун болоюн. Лай ла ла лай 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 ла ла лай, лай ла ла лай лай ла 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 лай, ла 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 лай 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 ла ла лай, ла 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 лай ла 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 лай лай, лай ла ла лай 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 ла ла лай, ла 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 лай 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 лай. Ей, баракелде, баракелде. Сизге өзү кыргыз кийимде жарашат экен, караңызчы. Баракелде, бар болуңуз. Ушинтип жакшы чыгармаларды аткара бериңиз. Тумар топ менен кыдырып көп жакка бара бериңиз демекчи. Анан тумар деп эми белгилүү тумар кандай экени. Анан атайын ошо өзүңүз ушул чогуу кеңешип койдуңуздарбы же өзүңүз ушу тумар болсун экен деп койдуңузбу? Ошол вакытта дагы өткөндө да айтып кеткем. Бирок биз баягы биз мынтип топ болобуз деп деле мен ойдо жок элем. Бир китепкананы иштеткем. Ошо айылдын китепканасын. Анан баягы заманбап кылып биз айлык салып бергенден кийин иштетиш керек. Анан киши кирбейт. Азыр эми баары интернет болуп кетпедиби? Ошон үчүн ойлоп бизде маданият үйү жок биздин айылда. Баягы ар түрлүү бизде ар тараптуу улут болгондуктан шаардын ичинде Аламүдүн айылы. Шаардын ичинде болгондуктан баягы клуб болсо дагы бир кичине чекеде да, чекедеги айылыбыз. Анан баягы маданият менен китепкана бир да. Анан ошону алдын эле бир Нурус майрамын өткөрүп эле, анан баягы ошол жакта жашаган эми кошунам деп чакырып майрам өткөрчүбүз. Анан мурунку топтор түзүлүп жүрөт, асыл зат. Биздин район Аламүдүн районунан чыккан. Анан аларды чакырып
концертке катышпай кийимдерин көргөзүп концерт беришибиз керек да баягы элдин көңүлүн көтөрүүчү. Анан ага чыккан артисттер чакырчы. Мен ойлодум, эмне үчүн бизден баягы элдик таланттар чыгып атканда эмнеге биздин айылдан чыкпайт деген ой болуп, ушу биздин айыл өкмөттүн башчысы менен кеңешип туруп анан ушу нооруз өткөрүп анан ыргесе баштадык. Ыргесе 4 бөлүккө бөлүп анан ошол ыргесени мына ушулар чогулду. Булар 3-чөн чыкты. Биринчиден чыккан сиздер менен келип ушул жактан биринчи тааныштырган ошо биринчи тобубуз болчу. Ал апалар азыр баары келип катышып турат. Андан кийинкилер аркы айылыбыз деп мынакей Хаким мырзабыз чыкты. Андан кийинки 3-чү эмеде мынакей ушул топ чыкты. Себеби деген чыгара берсек, жүздөгөн ырчылар бар биздин айылда. Ошон үчүн баягы таарынбай түшүнүп, убага келгенде эле өзлөрү эле анда-мында эле катышып калат, мындайларда ушинтип чыгып атабыз да. Анан Тумар деп ошо бизде Калчы апабыз бар арабызда. Ал дайыма Манас коомунда жүрөт. Бир жакка барсак эле сизге эле тапшырып кеткенбиз, Тумарын көтөрүп жүрчү. Тумар коелу. Бар топ болгондон Тумар деп коелу, себеби деген айылыбызга Тумар бололу дедим. Себеби ынтымак болгондон кийин, ушу уюшулгандан кийин ушу Тумар дедик. Тумар бала бакчада ачылып калды, мына Лена айылыбыз иштейт ал жакта. Анан ушу Тумар деп эмнегедир жакшы. Бир эле ооздон тандаган жокпуз булат деп. Ушу Тумар дедик, Тумар менен мынакей жүрөбүз. Жакшы ат. Анын үстүнө Тумар деген баягы жамандын көзү тийбесин, сөзү тийбесин дегендей Тумардай болуп, ошол айылды сактап туруңуздар, атын чыгарыңыздар. Ошондой жакшы жактарына жактан чыгара бериңиздер деген тилекти айтабыз. Эми кезекти кайрадан Дианага берели. Кайсы чыгарганды аткарасыз? Аясаң боло жыргалым. Жанымдан өтсөң жылмайып, жалкарай мен да кылчайып, иштеги сырдың айта албай, жүрөсүң ай чекиндайып, иштеги сырдың айта албай, жүрөсүң ай чекиндайып. Өзүмдү жакшы көрөмүн, өзгөчө сүйүп жүрөмүн, өрт болуп өмүр өтсө да, сүттөн аксага тилегим. Өрт болуп өмүр өтсө да, сүттөн аксага тилегим. Ойлор менен дагатат, ойлор менен саматат, жыл өткөн сайын жыл детип, жаштыгым өтүп баратат. Жыл өткөн сайын жыл детип, жаштыгым өтүп баратат. Эй, баракелде. Айтырбай билип сырларың, ардактап жаштыкларың, аясаң боло үргөнүм, аясаң боло жыргалым, Аллахты кылбай көп эле, аясаң боло жыргалым, Аллахты кылбай көп эле, аясаң боло Ey barakelde, Алакты кылып коет окшойт, жакшы бар болуңуз баракелде, мынакей жакшы үн да бар экен дегендей, өң да бар экен дегендей, ошол жакшы ошентип шаңкылдап ырдай бериңиз. Хаким мырза, сиз атыңыз жакшы экен да? Атым жакшы. Хакимде уксам сиз Хаким дедиңиз. Кандай болуп коюлуп калган? Биздин эми бул атымды айта кетсем, биздин чоң атабыз чоң молдо киши болгон. Анан ошо Курандан алып коюлган да. Менден улусу Хаким, анан мен Хаким, анан Мурсалим, Талим, Алим болуп ошондой. Жалаң Курандан коюлган да. Биздин атыбыз ошондой. Жакшы. Анан баягы Курандан коюлгандан кийин
чоң молдо болуп кетчү эле, сиз топко кошулупсуз. Кандай болуп топко келип калдыңыз? Эми иман жолунда эле жүрөбүз, Кудайга шүгүр. Анан анда-санда да ырдашта керек, көңүл ачыш керек экенин. Жеке эле. Баягы эле молдо болот десе эле сакал коюп алып эле эме болуп дават айтып кеткенден эмес да. Таптатнакай жүрүп эле сакал койбойду эле иман жолунда жүрсө болот экен. Топко кошулуп калдыңыз. Топко кошулуп калганын себеби мындай да, бизде Тамара эже айтып кетпедиби? Бизде тиги айылда ыргесе уюштуруп 3 жыл мурун. Ошол ыргесеге катышып калып, анан ошонун аркасы менен эле ушу Тумар тобуна кошулуп, ошондон бери катышып аралашып жүрөбүз. Кесибиңиз кандай? Мен кесибим частный фирмада иштейм, электрикмин. Трансформаторчу болуп турабыз. О, жакшы. Аякты да, жумушту да алып барганга үлгүрүп жетишип үлгүрүп атабыз, Кудай буйрса. Жакшы экен, анда келиңиз, анда эми кесигин берели. Эми сулууларга суктанууга акым бар деген Кубаныч Ажыбаев ырдап жүрбөйбү? Ошол чыгарманы аткарып берейин. Буякта сулуу жазда келип калды, сулуу кыздарды. Sulularda göçölerden köp görüm, suqtanamın göz elekten ötkörüm. Жылмаңдаймын барысына тиішіп, жиырмамда мен мұнчалық көппөгім. Шектенбесін көріп білген жақыныдар, шеріктешім үйімді бар асыл жар. Суырып алған шечекейін десең да, сұлуларға сұқтануға яқын бар. Сұлуларға сұқтануға, сұлуларға сұқтануға яқын бар. Göçölerden göpörüm, ızılamın göz elekten ötkörüm. Kıyalında canaşamın bir basıp, yaş gedimde münçalık köpmörüm. Çektemdesin görüp bilgen jakыныlar, şerikteşim үйümdü var asıl jar. Suğurup algan çeçekeyim desem da, sulularga suqtanууга yakın var. Sulularga suqtanууga, sulularga suqtanууga akın var. Olon jaştı göçölerden göpörüm, olup taşı oşul zamat özgürüm. Olup kandı suravarın aytparım, 30 yaşta men münçalık köpörüm. Ey bara geldi. Çektemdesin görüp bilgen jakыныlar, şerikteşim үйümdü var asıl jar. Suğurup algan çeçekeyim desең да, sulularga suqtanууга yakın var. Sulularga suqtanууga, sulularga suqtanууga akın var. Çektemdesin görüp bilgen jakыныlar, şerikteşim үйümdü var asıl jar. Suğurup algan çeçekeyim desең да, sulularga suqtanууga yakın var. Sulularga suqtanууga, sulularga suqtanууga akın var. Sulularga suqtanууga, sulularga suqtanууga yakın var. Ey bara geldi, bara geldi. Bara geldi, bara geldi. Akыңыз бар, суктанууга акыңыз бар. Трансформаторду орнотуп аткан улам карап, бул жакты карап коюп, туура эмес орнотуп анан токтортуп кетпесин. Байкап караңыз. Эми мына Лена айым, сиз бала бакчада иштейм деп атпайсызбы? Ал бала бакча кайсыл тилде? Кыргыз тилинде эле. Кыргыз тилинде. Кыргыз тилинде, ооба. Жалаң кыргыз тилинде тарбия бересиз. Ооба. Жакшы экен, жакшы. Деги эле сиздердин үй бүлөдө кандай эки тилде эле сүйлөйсүздөр да? Эки тилде сүйлөйбүз, көбүнчө күйөөм орусча сүйлөп кетет, бирок мен аны тарбиялап. Вай, асама. Кыргызча сүйлө деп. Сен эмне орусча кошуп атасың дейсизби? Анткени балдарга дагы балдарыбыз деле үйрөнсүн. Акцент менен, балам акцент менен кичине сүйлөп атат. Ошон үчүн күйөөмө дагы айтып атам, аракет кыл, кыргызча сүйлөгө. Мына караңызчы, урматтуу телекөрөрмандар, мынакей.
Аябай медаль тагыш керек экен да. Мен айым менен биринчи жолу таанышканда мен орусча сүйлөп атпайм. Кыйналбай эле кыргызча эле сүйлөй бериңизчи деген. Унчукпай калдыңыз. Унчукпай калдым. Жакшы да караңызчы ушундай. Сиздин ата-энеңиз кыргызча билет? Жок, алар орусча бул. Кочкордо негизи мурун көп орустар жашачы. Анан бирок алар түшүнчү. Биз көпчүлүктү чыкырчыда биздичи мындай достору келип калса, кээ орусчаны билбей калса, папам мени чыкырып келчү да, которуп бер деп. Котормочу болуп келип барып которуп берчү мени. Котормочулук кызматтап айтпайчы, төлөгүлө дебейчи. Жакшы, барганда деле алар мындай болот деп үйрөтүп тура берсеңиздер, үйрөнүп кетет дегендей. Эми кезекти кайрадан Айна эжекесизге берели, келиңиз эми баягы сөз кылып туралы. Жамина Келмалиевдин Жалжалым. Жалжалым да. Açılgan kanatlar Talaydın tanrım dönüp Caljalım göründün nege gözün Yey bara geldi. Oyluğun kana oydun ey talbay aptığı bay getet yürüdü Jaktırsan bolu jansasan Jaljalımdın çağa kıynap yürü oy Ey bara geldi. Güttürdüm kanay beni gül bakta Güyüttü kaldım sen üçün Güyüttüm oturum dönüp Jaljalımın çağa kıynap yürü oy Hala toğana başını Alarça süt canaşar Alışı oynap bir cürdük Caljalıma yaltır yaşar bala Şayet oy Yey bara geldi. Hey bara keldi, var bolуңуз. Эми мынакей кол өнөрчүлүк демекчи, кол өнөрчүлүктөн сизге ошо жардамчылар барбы же жалаң өзүңүз мунулардын баарын өзүңүз жасайсызбы? Жок, жардамчылар бар, бизде ушул кол өнөрчүлүктү үйрөткөн Асел Орунбаева деген бар да, биздин жетекчибиз. Кол өнөрчүлүк боюнча жетекчи. Ал бир иштер менен келе албай калды, келмек. Ошол көрсөтөт, андан сырткары дагы 10 аял жасайбыз да. Ошо жакшы. Биздин топто негизи 30 адам бар да. Анан ошо кол өнөрчүлүк, ырдап, дагы башка иштерди кылган ушу бар, баарысы. Бүт бул жалаң кол менен жасалат да, кол иши бүт. Жүнүнөн баштап бүтүп чыгып кеткенге чейин бүт саймасы, бүт баарысы кол менен.
бүт сайманы да колго саябыз, баарысы. Мону деле ала кийиш түрүндө кылып колго уютуп жасалган. Мынакей. Булар бүт Бардыгы ошол кийиз. Могу машинанын немелерин жасайбыз, отургучтарына машинанын отургучтары деп, жанагындай сувенир деп коебуз. Аларды жасайбыз, чий менен согуп, ошо бүт баарын жасайбыз да, баарысы бар. Сириону каяктан аласыздар? Эми ар кай жерден алабыз, базарлардан сатып алабыз, акчаларын неметип, булардан түшкөн акчага алабыз, антебиз мынтебиз иш алып, эч жака биз лишний расход кылбайбыз да, бүт өзүнүкүнө мындай жумшап. Багы таза экенин, таза эмес экенин өзүңүздөр билесиздер да, мисалы Кытайдын таза жүндөрдү дагы өзүбүз билебиз. Асел айым бүт баарысын алып келип турат. Бүт неметет, анан бул эжекенин деле айтпай кетсек болбойт. Өзү мындай болгон менен бизге аябай принципти бекем кармап, темирдей тартипти колдонот да. Сталинден кийин эле. Экинчи Сталин болсо болот. Анан дагы көркөм жетекчибиз да бар, Аман Мамбет Акунов. Баарысы бар да. Жакшы. Чымчыкчы сойсо да касап сойсун дегендей, жана мен ушуларды чын айтпай кетиптирмин. Биз мурун өзүм эле тияка чуркап баштагам. Азыр деген муниципальный болгонубуздан кийин бизге деген штат ачылган. Алдыда айлык каржылайт, айлык алат, айлык каржылайт деп бизге гос. Жакшы. Ошондо мынакей музыкантыбыз Тагыболот агайыбыз, музыкант агайыбыз, бул киши дагы ошо айлыкта агай бир эле акадон четпестен бул киши да көп таланттуу экен. Жанакындай мурун мен тиги ушундай иш-чараларды өткөргөндөн кийин эле базарга чуркап сүрөт чыгарып чуркап жүрчүмүн да. Азыр мына агайыбызда бардык таланттары бар. Азыр мынакей ыр жазда жакында ушунун бет ачары болот. Аман Мамбет Акунов көркөм жетекчибиз, жана Байгылар тобунда жүрөт. Ал иштен да көп өрнөктү да атабыз. Ыр жазат, оон жазып, өзүбүз аткарып атабыз. Кудай буйрса, ушу Нооруздарда анын ушу бет ачарын кылабыз. Мындан кийин биз көрүнгөн жактан кимдин ыры дебейбиз, талаш болот экен, ал дагы биз башынан өткөрдүк. Бир киного тартылып ырыбызды дагы өчүрүп салышты. Эмнеге деп биз да билбейбиз, эмнеге десек, авторский правада өчүрүп коет. Ошон үчүн мына биз катуу киришип, ырын жазып, оон жазып өзүбүз чыгарып атабыз. Жакшы, мынакей. Мен да сүйлөшүп атабыз да. Мен байланышып Анан конөлчүлүк боюнча жетекчи ошо Асел айым. Ал дагы мурун ушундай ууз экен, чебер. Ошону келип мына бул кишилерге үйрөтүп, ошону менен күндөн айдан айга биз жаңы эмелерди киргизип атабыз азырдан. Анан жана сиздер дагы суроо берип кеттиңиздер, бул кишиге каякка сатасыңар деп. Биз азыр деген саттык, баягы бизге жардам болсун деп эле өзүбүздөн жергиликтүү кеңештин депутаттары өзүнөн келет да ушуларга деп жакшы баада алышкан. Ошону менен биз оборот кылып келатабыз. Себеби айлык мөтөндө каржылап даяр алар. Анан могу пандемия болуп, өзүңүз көрдүңүз, ошондуктан азыр өзүбүз менен эле баягы муниципальный болгондон кийин аракет кылып атабыз. Буюрса, чет мамлекеттер ачылып калса, бир экспорт кылып ал жактарга дагы чыгарып, өзүбүздүн Кыргызстаныбызга да бир салым кошобуз деген иштерибиз бар. Жакшы, баракелде бар болуңуздар. Мынакей ушул бүт нерсени өзүңүздөр жазып, өзүңүздөр колго ийип, эми Кудай буйрса жакында өзүңүздөр сөздү жазып, өзүңүздөр оон чыгарып, өзүңүздөр ырдап, бардыгын өзүңүздөр кыла турганга жетет экенсиздер да. Жакшы, анда кайра өзүңүздөр көрөйүн анда кезекте. Диана Бекжан кызы, келиңиз, сиз дагы бир чыгарма аткарып бериңиз. Ja
zarıga kirpik kakpay taң atırgan dalay tüni karanыңda bir körük zarıga Menden başka var durmaydı sürgünün anda nege süyün dedin aldadı menden başka var durmaydı sürgünün anda nege süyün dedin aldadı anda nege süyün dedin aldadı Ey barakelde. Başka bar turbayбы капатың, Başka biz de ойлогонбуз жок болуш керек деп. Анда келиңиздер эми убакыттагы баягы саналуу калды. Андыктан топ болгондон кийин ушул көрсөтүүбүздүн аягында Тумар тобунун аткаруусунда Кыргызстандын обондору жаңыра берсин, Кыргызстаныбыз өнүгө берсин деп. Анда келиңиздер. Kırgızstan obondoru Kırgızstan obondoru ezildi ayrılgonu egemenге бүгүн көй болгондору элим тургун азаттын өмүрдө эн журтума Кыргызстан обондору Kırgızstan obondoru Yazı aklımın yolundoru Çıktı sefer dolundoru Kırgızstan obondoru Kırgızstan obondoru Tülgünlüğüne yaşonun obondoru
Öylörün orondoru Kırgızstan, hiçbir görmek Kırgızstan oğulları. Ay, hiçbir görmek Kırgızstan, hiçbir görmek Kırgızstan oğulları. Hey barakallah. Kırgızstan, hiçbir görmek Kırgızstan oğulları. Hiçbir görmek Kırgızstan, hiçbir görmek Kırgızstan oğulları. Hey barakallah. Gömbözün Kırgızstan oğunları al daima algılay bersin. Sizde oyuncular oğunları çıkara bersin elibizge jurtubuzga. Anda жетекчи катары Тамара эжеке сизге жыйынтыктоочу сөз берели келесиз. Келе жаткан жаз майрамыңыздар менен андан да жакын келген биздин мырзаларыбыздын майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Рахмат. Баарыбыз тынчтык болсун, элибизде ден соолук болсун, өлкөбүзгө тынч болсун. Рахмат, сиздерге дагы ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар, чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Кол өнөрчүнү дагы өнүктүрө бериңиздер. Бул дагы Кыргыздын эң нарттуу, салттуу келаткан илгертен бери ушул биз ушул кол өнөрчүлүк менен ушуну менен кыргыз экенибизди таанытып келебиз. Лен айым дагы ушул кыргыз тилин дагы өнүктүрүп балдарга сабак бере берсин демекчибиз. Не дейбиз? Барыңыздарга биз ушул жылуу жакшы сөз айтабыз. Аламидин ынтымак Аламидин чыгармачылык мекемеси дайыма жакшылыктарда жолугушуп жүрө бериңиздер. Бар болуңуздар. Урматтуу телекөрөрмандар, биздин көрсөтүү соңуна жетти. Кийинки көрсөтүүдөн жолукканча аман туруңуздар.